Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев Кыргызстандагы тоо-кен тармактары боюнча иштеп жаткан чет элдик адистердин иштөөсүн сынга алып, кадр маселесин айтып чыкты. Айтымында чет жактан келген инвесторлор өздөрү менен кошо атайын кадрларын алып келүүдө. Ал эми Кыргызстанда инвесторлор тараптан ачылып жаткан заводдордо да басымдуу бөлүгүндө чет өлкөлүк адистер эмгектенет. Учурда Кыргызстанда кесиптик лицейлер бар, бирок ал жерде кесип ээлери 2 же 3 жыл аралыгында билим алышат. Расул Үмбеталиевдин айтымында эгер Кумтөр тармагында ширетүүчү болуп иштеген адисти кеминде 7 жыл окутуп даярдаса, Кыргызстанда да мыкты адистер чыгарын баса белгиледи. Ар бирөөнүн адист болуш керек. Мен деген силерге ачык айтып коеюн, мен 20 жыл өзүм баягы иштедим, токен эмеде иштедим, тармакта иштедим. Ошо мен айтып коеюн, бир баягы мындай бийик даражадагы жөнөкөй сварщикти даярдаш үчүн 6-7 жыл керек. 6 жыл, 7 жыл керек. Не дегенде бу жерде сварщиктерди потолочный шов болот, продольный шов болот, попередний боковой шовтор болот, сложный шов болот. Ошон үчүн негизинде мен силерге ачык айтам, как адис катары 6-7 жыл керек.